Сузак районуна караган Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү калкты тейлөө борборуна күн сайын 50-60 жаран кайрылат. Мындагылардын көпчүлүгү жаранды калуу маселеси боюнча келишкен. Бирок кезектин көптүгүнөн кайра кетүүгө аргасыз болуп калышат. Анткени адистер эртеден кечке араң 10-15 кишини кабыл алышат. Бул көрүнүш жергиликтүүлөрдүн сабырын кетирген. Кызматкерлер аз экен. Мына көрүп атасың балам. Азыр мен 53, менден канча адамдар тизилип турат. Кызматкерлер аз. Тыгылып бир мына жерде бир кыз не сооп нерге жатып калып, элдер суу көтөрүп мына скорый чакырдык. Ушундай болуп атат. Жарандарды каттоо кызматынын тейлөө сапаты жай болгондуктан кезек күткөндөр көбөйгөн. Анткени 60 миңге чукул калкы бар 3 айыл өкмөттүн жашоочулары кайрылышат. Бирок каттоо кызматында болгону 2 гана адис иш жүргүзөт. Мына бүгүн 5-күнүбүз, 5-күнү дагы 32-чи очередте турабыз. Адамдар көбөйсүн, ошо иштей турган адамдарды көбөйтүш керек. Бул жерде болбосо бүгүн 60 канча? 64 адамдын очередте турат да, 64 адам тизмеси турат азыр очередтечи. Ошонун эми 14-15, 9-чусу азыр чыгып кетти да. 14-15 кирген бойдон 1 сааттан бери турушат. Негизинен жакшы иштебейт. Бул интернет иштебегени булардын эмес да, компьютердан или болбосо Кудайдан да ал. Кудай буйрса тапшырабыз да, Кудай буйрбаса кактан. Бар жогунан насип этет. Насип болбосо эч ким эчтеке кыла албайт. Булардын эле колунда эмес. Булар аракет кылтат. Ал эми адистер наразычылыктар орундуу экенин моюнга алышат. Ага штаттык орундун аздыгы себеп деп түшүндүрүшүүдө. Кезек күткөндөрдүн саны бүгүн гана көбөйүп кетти деп турушат. Кечээ обедке чейин бизде интернет иштеген эмес. Кечээ иш күн болбоду да, обедке чейин интернет иштебеди. Мынакей акт түзүп активитетип койгонбуз. Обедке чейин интернет болбоду. Обедтен кийин каждый среда бизде конфликтный комиссия болот. Дайым эле болбойт. Кечээ иштебеген үчүн бүгүн 2 күндүк адам болчу көбөйүп кетти. Дайым эле мындай эмес өзүчө. Но бирок таза коом кошулгандан бери өзү очередь болуп атат. Ал деле саат 2-3кө чейин болот. 2-3төн уже адам калбай эле калат. Кайрылган жарандардын саны күнүнө 50дөн ашса, жарымынан көбүнө убакыт жетпей калат. Жергиликтүү бийлик бул маселе боюнча алдыңкы күндөрү тийиштүү тараптарга кайрылаарын убадалады. Буга эми бизде өзүңөр көрүп атасыздар, бул жерден Ташбулактан дагы келет. Паспостолго. Биягынан Кызкөл айыл өкмөтү бар. Эми 3 айыл өкмөткө бир паспостол болуп атат. Биз эми ошо Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу жерде, ошол жерде иштеп аткан жерде биз бул жерге алып келгенбиз да. Биздин өзүнүн Кызыл айыл өкмөтүбүзгө жеңилдик болсун, элге жеңилдик болсун деп. Эми бул боюнча да караштырып атабыз. Эми адис, эми бизде Кызыл айыл өкмөтүнө 28550 бар, калкыбыз бар. Адистер татуу жагы каралып атат. Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү калкты каттоо бөлүмүнүн кызматына эл наразы бойдон калууда. Анткени бир айда келчү паспорттар 3-4 айлап кечиктирилүүдө. Ушул тапта 14 жарандын паспорту белгилүү себептерден улам кайра кайтарылган. Кече келген, кече бүтпөй алган, кече интернет жок деп обедтен фильм айтып койгонбуз да. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.